Каракулча районундагы Сарыб айылында негизги көйгөйлөрдүн бири таза суунун жоктугу болгон. Буга чейин жергиликтүүлөр сууну ташып же арыктан ичкендиктен ар кандай ооруларга да чалдыкчу. Бул маселени чечүү үчүн 2019-жылы 14 миллион сом бөлүнүп, суу тартуу жумуштары башталган. Анын натыйжасында 1200 калкы бар айыл 100% таза суу менен камсыз болду. Бул суу курулуп берилгенден бери 3 ай болду. Элде ден соолук жакшы. Азыр мындайча айтканда ошо ар биринин үйүнө кирилген, кээси уже арештон койгон, жылуу суу кылып пайдаланып, эл кыйла эле турмуш шарты оңолуп калды. 4,5 километр суу түтүгү тартылды. 3 каптаж суу тундурмай бар, ал эми резервуар бар. 2100 кубтуктан 200 кубтук караолкана курулган, хлораторный курулган, бардыгы азыр объекти бүтүп, булар тапшыруу алдында турат ТСР компаниясы. Алайкы өрөөнүндөгү Кызылжар айыл өкмөтүндө сууга суу тартуу боюнча ирригациялык долбоор ишке ашууда. Анын жыйынтыгында буга чейин суу жетпей келген жерлерге Терексай каналы аркылуу сууга суу тартылмай болду. Протяженность бардыгы биригип 11 километр. Ошо 11 километрдин бардыгын биз болсо азыркы бүгүнкү күнү бул жактан освоение 2 километр 600дүү полкасын жасап бүттүк. Эми бер жактагы 6 километр 500гө болсо полканы жасаган атабыз. Бул жерде болсо жалаң 0,7 куб расход болот. 0,7 куб ошонун негизинде биз болсо бул лотокторду коюп, бардыгын алып келип дайындап койгонбуз. Эми монтаж даярдабыз. Аталган ирригациялык долбоор ишке ашса, суу жетпеген 380 гектар жер сууга суу менен камсыз болот. Анын натыйжасында аймактагы мал чарбасы менен аракеттенгендердин тоют маселеси чечилет. Анан эми негизинен бул Кызылжар айылдык аймагы негизги киреше булагы мал чарбачылыгы основном эми негизинен ошо тоют маселесин камдоо боюнча ошол тоют маселесин камсыз кылат да. Анан эми бизде чындыгында ошол азыр эми атуулдарыбыз, жашоочуларыбыз ошол өзгөндөн Каракулча районунан, Оштон тоют алып келип атышат. Анан эми бул каналыбыз бүтүп калган болсо, ошол 2 айылды жалпы тоют менен камсыз кылат. Терексай каналында аткарылып жаткан жумуштар менен өкмөттүн Ошток өкүлү таанышты. Облус башчы канал үчүн коюлуп жаткан лотоктордун сапатына эл тарабынан нараазычылык болуп жатканын айтып, сапаттуу кылып бүтүрүү тапшырмасын берди. Анан бул жакка азыр суу чыгарып аткан канал курулуп аткан экен, ошонун элдин дагы айтуусуна караганда мынау лоток деп коет, ошол лотоктордун сапаты начар болгон окшойт. Бул боюнча азыр куруп аткан ишкана менен барып туруп сүйлөшөбүз. Бул жерге сапаттуу жакшы болгон лотокторду алып келмейинче бул бекер эле жасалып аткан иш, каражатты текке кетирбеш керек. Ошол эле күнү облус башчысы Алайкы өрөөнүндөгү тургундар менен жолукту. Иш-чара суроо жооп иретинде өтүп, жашоочулар көмүрдүн баасы жана жол маселелерин чечип берүү өтүнүчү менен кайрылды. Аталган маселени өкмөт өкүлү көзөмөлгө алып, көйгөйлөрдү чечүү аракеттери көрүлмөкчү. Эрмек Муратбек уулу, Мунарбек Арзыбек уулу, Пирамида Ош.